Assalamu alaikum. Bağbanlar, assalamu alaikum. Жамат, қандайсыздар? Назырқы şu Халмион айыл өкіметіне қарайды екен, мынау сол жер. Өздөштірүүгө беришиптир. Баг алма деп коет, эрте быша турган алманы отургузуп, уже былтыры түшүмүн мурда жылы сатышыптыр. 1 килограммын 55 сомдон, 60 сомдон, 50 сомдон алып кетип аттыр, ушул ордунан, местасынан алып кетет экен. Анан будан тышкары бул жакта дагы жерлер бар экен. Мына ошол жерлерди өздөштүрүүгө берип атат экен. Айыл өкмөттөргө келип, мына Кадамжайдын акимине жолуккула. Кадамжайдын зам акимине жолуккула туугандар. Мына жолдун аркы бетинде дагы жерлер аябай көп экен. Анан мына жерлерге тегиндей кылып туруп бетонный бассейн салып атышат экен. Бетонный бассейн салып, ошол бассейн менен сугарышат экен. Шундай иш аракеттерди жасап атышат экен. Мына жерде уже өздөштүрүүгө берип, топурак алып келип төгүшүптүр. Буякта тосуп, яма кылып казып, бакка даярдап атышат экен. Полностью. Мына көргүзсөм, мыналардын бардыгы өрүк болот, Кудай кааласа. Мыналардын бардыгы мына плодовые почки деп коет. Мына ушулар келерге дейм, мына ушу быйыл алма болот мыналар. Көрүңүздөр туугандар. Багбанчылык түштүктө аябай өнүгүп барайтат. Кудайга шүгүр. Биз айткан сөздөрдүн баары текке кетпептир. Азыр барды капильный кылыптыр. Мына карасаңыздар. Капильный полив. Былтыр капильный койдук дейт. Мына алма. Кудай кааласа мына ушул алма болот. Булар дагы мына жерди ысырап кылып, высокорослый алмаларды отургузушкан да. Биз болсо элге айтып аткан, биздин алмалардын экөөнүн ортолугу 3 метр, 2 метр болот. Машина жүрө турган жагы 3 метр болот. 1 гектарга 1700 алма батат. Танаga жабышканыңыз ол штовка күн 15 градус ысыйт кирчи эртең мартта. Шол вактан чыгат. Азыр онун тышы гана турат у жердечи. Ол үйү. Ол паста пока. Ол эртең чыгат дагы күн ысыганда келип кирип болот. Ошол вакытта дарылаш керек. 15 градуска чейин. Ошол вакытта кыйын. Буга энди буга бегерде турганыбыз менен. Азыр биринчи эме кылышыбыз керек. Жазга даярдап кандай биринчи буталат, андан кийин дарылаш керек да. Не шого эмне чачып коюшат, эмне менен былтыр менен дарыладыңыздар. Былтыр ошо аз жалбырактар чүрүшө баштаганда баягыдай эки немелер тап келип септик дедик, дарап келдик. Ошо баары эле ошолордон витамин алып келтескен. Жалбырактар Бул жазга чейин жалбыракты чыгаранга чейин медный купорос күйгүзбөйт. Жалбырак чыккандан кийин ок күйгүзөт, ол колдонгонго болуп бой кылат. Азыр Biz mednik kupros sepken emesmiz bu. Медный купоросту берип коюш керек. Кеп койдум, ошону ойлонуп, железный купорос бериш керек мочавинан. Же болбосо мештеке неме болбосо мочавинаны 5% кылып 100 литр сууга мисалы үчүн 5 кило эритип ыстык сууга чөткө аралаштырып туруп анан чачса болот. Анан ону тайга тунуп калып, үстү бөлөк, таги бөлөк, проценти бөлөк болуп калса, анда жакшы таасир болот. Ошо менен жууп чыксаңыздар, обязательно.
Нитробор. Нитробор. Кандай? Нитробор деген даралып Нитробор, бор менен нитрасы бар экен, азоту бар экен да. Нитробор. Ошону өзү эң немеси баягы гербицид, пестицидтерди иштетип турат го баягы тайфун, скор, карате деп ошолор немеден таможнядан нарыкка өтпөй калат да ол алмалар. Onu işletsek. Бизге Биз көп дары сеппейбиз негизичи. Анан неме кылыш керек? Көбүнчө эле баягы астын эле жакшы кармит эте турган болсоң, иммунитет өзү кармайт да. Мына тодого алмаларды билесиздерби? Аларга мисалы үчүн эч ким дары сеппейт, эч нерсе кылбайт. Алла Тааладан бир эле зыянкечке 800 Алланын жардамы келет экен да. Биз ошону карманышыбыз керек. Биринчиден мына жердин өзүнүн эмесине коюшубуз керек. Анан баягы Баткенде ошто энтомофаг бар да. Бул деген энтомофаг деген мына биздин зыянкеч курт кумурскалардын душмандары бар. Алар дагы өздөрү чымын болот. Ошонун азыр Кыргызстан боюнча 5 түрүнү эме кылып атышат да. Багып атышат 5 түрүнү. Мына ошол 5 түрүнүн эң немеси баягындай универсальный ушул габрабракон деген бар экен да. Габрабракон деген бар экен. Мына силер айтасыңар го азыр. Неме тиле түшүп кетип атат. Дагы бир көпөлөк түшүп атат, онда ол карабай деген да. Подряд мисалы үчүн жумурткасы немеси жеп кете берет экен да. Ошонун илимин алыш керек. 1 гектарга 150 сомдук алып келип эле коюп адамдар кутулуп кетет. Мына кровяная тиле деген бар да. Мында кылып туруп жабыш болот, кара болот, колуң менен мына сыдырсаң колуң кан болуп калат го. Ошону өмүрүңөрдө бир эле жолу афилинус дегени бар. Энтомофаг. Ошону алып келип эле коюп койсоңор болду, кутуласыңар. Экинчи чыкпайт о тиле. 1000 жыл болсо да келбейт. Афилинус ошол жерде жашап кала берет өзү. Каяктан келебиз? Onu Баткенде бар, Ошто бар. Эте Кудай кааласа чогулуш болот. 3-үндө. Кадамжайда. Ошол Кадамжайга 3-үндө келиңиздер, бардыңыздар. Ошол жерде ошол именно ошол энтомофагтарды элге жайылтып жүргөн биздин өзүбүздүн патриот акебиз бар. Турсунал деген. Ошол келет. Ошол киши өзү көрсөтүп берет. Кандай кылып коет, эмне кылат? Триходерма деген дарысы бар. Азыр триходерма менен обработка кылсаңыз болот. Анан кийин дагы бир дарысы бар. Биолигнин деген дарысы бар. Ону менен обработка кылып койсоңуздар болот. Мына алмаларды. Неме кылыңыздар? Силер ошол чогулушка барыңыздар. Ошол чогулушта Кудай кааласа ошол брошюркаларды берет. Эмелер берет, ошолор менен анан аракет кыласыздар. 3 февраль. Азыр эртеге Лейлекте болот. Бүрсүгүнү 2-синде Баткенде болот. 3 февралда Кадамжайда болот. Мына айылдагы баягы WhatsApp группаларга, эмелерге бардыгына кабар берип коюңуздар. Келип, катышып, көрүп кетсин, Мына туугандар, мына бакты көрдүңүздөр. Былтыр канча тонна алдыңыз алма? 3 тонна ашыгыраак алдым. 3 тонна ашыгыраагы? Жаңы ачма экен да бул, Жакшы болот, Кудай кааласа. Быйыл бир оңго барса керек, иншалла. Иншалла, Кудай кааласа. Мына бул өзү бак раса күчүнө киргенде бул жерден 50 тонна, 60 тонна алма чыгып берип турат. Дагы бир 3 жыл, 4 жылдан кийин уже вообще сонун иштеп каласыз, иншалла. Onun için almanı жақсы қарашыңыз керек та. Алманы мүмкін болсынша органика кылып караганды үйрөнүш керек. Азыр мына дәрілерді себе бересиз го. Дәріні себе бересиз. Мына ушул зыянкечтер дагы күчтүү болуп кетет. Кийин ошо эч нерсеге баш бербей калат. Аны органика кылып карай турган болсоңуз, жолдор бар. Эрменди кайнатып себиңиз. Мына өзүнүн табигый эмелери менен биогонусты эмеге коюп туруп, оны сууну салыш керек деп капельниге кандай кылып жөнөтсөң болот? Же муну астыга эле салыш керек? Астына эле сала бересиз. Астына эле прикопка деп коет. Тамырдын жанына. Мына мисалы үчүн мына алмаңыздын мына ооз тамырлары эмнерде, билесиз, эмнерде? Биз о тетиги стволго бере беребиз да. Стволдо эч нерсе жок. Ал жөн эле бел да. А оозу эмнерде? Мына эмнерге 1 кило көмөсүз.
Nerge 1 kilogram kömөсүз, nerge 1 kilogram, nerge 1 kilo айландырып туруп эле көм чыгасы да мындай кылып. Биогумусту. Мына мисалы үчүн мына алма 5 жылдык болсо, 10 килоны 10 тешик кылып көмүп туруп, жерге таштап коесуз, болду. Ошол жерден өзү ооз тамырларга акырын эрип бере берет. Ооба. Кетмен менен казып эле таштап Ооба. коюш керек. Ооба. Кетмен менен казып, таштап койсоңуз иштей берет. Мына туугандар, Халмион, Алма бак.